Улуттук тарых музейи Борбор Азиядагы эң ири музейлердин бири. Бүгүнкү күндө анда кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон баа жеткис тарыхый жана маданий ыйык эстеликтери аздектелип сакталып турат. 2016-жылы оңдоого байланыштуу музей 5 жылга жабык турган. Ал ушул жылдын 20-ноябрында ачылып, келген көрөрмандарын кубандырууда. Күнүнө бул музейге 5000 адам кирип жатат. 22-ноябрдагы санитардык тазалоо күнүн кошпогондо 4 күн ичинде бизге 20 000 адам келди. Алардын арасында студенттер, окуучулар да бар. Көбү жаштар, деп Улуттук тарых музейинин учурдагы директору милдетин аткаруучу Гүлбара Абдыкалыкова буларга токтолду. Музейдин ачылышын көптөн 5 жыл күтүп азыр бүгүнкү күндө ачылып отурат. Баарыбыз кубанып атабыз. Биз дагы көрөрмандарды ушунча убакыттан кийин кабыл алганга кубанып турабыз. Кызыгуу көп музейге. Өзүңүздөр көрүп болуп турасыздар. Кезекке турган, көргүсү келген адамдар көп. Жаңыланган музей буга чейинки капиталдык ремонттон өтө элек музейге караганда башкача көп өзгөрүүлөр бар. Мисалы, биздин туруктуу көргөзмөнүн аянттары кеңейтилди. Мурда мисалы өзүңүздөр билгендей бул музейдин имараты бир адамга арналган музей болчу да. Анын биз эгемендүүлүктү алгандан кийин ошол эле имаратты биздин тарыхты чагылдырып көрсөткөнгө кичине адаптациялантып, кичине ошол эле имараттын ичинде биздин туруктуу көргөзмө жасалган да мурда. Ал эми азыр бул капиталдык ремонтту өткөргөндөн кийин ошо көргөзмө залдары кеңейтилди. Мисалы, мурда 1600дөй экспонат коюлган болсо, бүгүнкү жаңы көргөзмөдө 4500дөй экспонат коюлду. Демек, биздин туруктуу көргөзмөнүн биздин тарыхты кененирээк чагылдырып бергенге, көбүрөөк экспонат аркылуу чагылдырып бергенге жакшы шарттар түзүлгөн азыр. Ошондой эле өзүңүздөр көргөзмө залдарынан көрсөңүздөр керек, жаңы витриналар, мындай витриналар, заманбап витриналар коюлду. Бул витриналар ар бир экспонатка климаттык көзөмөлү бар. Ошол бул дагы экспонаттарды сактоо шартына ылайык келет да. Экспонаттарды жакшы сактоого шарттар түзүлүп отурат. Ошондой эле өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздин мүмкүнчүлүгү чектелген көрөрмандарга дагы шарттар түзүлгөн. Мында 2 лифт иштеп турат. Коляска менен келген кишилер дагы кыйналбастан лифт менен чыга алышат, бардык этаждарды көрө алышат. Учурдан пайдаланып, мен дагы кийинки келе турган көрөрмандарга айткым келет эле. Музейге киргенде атайын музейдин талаптары бар, тартиптери бар. Ошону сактап берүүгө чакырат элем. Киргенде социалдык аралыкты сактап, бет капты чечпей, анан тамак аш менен кирбей, музей кызматкерлеринин айткан сунуштарын угуп, өздөрүн ошо музейдин тартибине ылайык алып жүрүүгө чакырат элем. Асел Муса кызы, Асел Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.